Саламатсыңарбы урматтуу биздин кичинекей досторубуз, силер менен кайрадан Балапан шоу программасына жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү эфирибиз өзгөчө болот. Анткени жазын келер эмели апаларыбыздын Анеле баштап койсузбу? Ооба, баштап коеюн. Сен какта жүрөсүң? Мен кечигип калдым. Салам менин кичинекей досторум, силер менен эфир аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү байрамыңар менен куттуктайм. Айдана, Ооба, Анелечи. бүгүн билесиңби? Жок. Дүйнөнү кооздогон апаларыбыздын, эжелерибиздин, сиңдилерибиздин майрамын куттуктап, жагымдуу чыгармага орун бербейлиби? Макул, мен азыр өзүмө келип алайынчы. Анда достор, биздин досторубуздун жагымдуу чыгармаларына орун берели. Asıl bir tohum mingenim, salkın törcaylo жүргөнүm, эриктин жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Эриктин жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкопто чөптүн түрлөрүн, мен жыттайм жыпар гүлдөрүн, санадан такыр жыкпайсың ай, сагындым келчи сүйгөнүм. Санадан такыр жыкпайсың ай, сагындым келчи сүйгөнүм. Мен жылкычы, сен чабан, кыйкырып добушун салам, өлкөбүз үчүн иштейлиң ай, өркүндөбөсүн гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейлиң ай, өркүндөбөсүн гүл заман. Өркүндөбөсүн нур заман. Анелечи, бул гүлдөрдү сиз досторубузга белек кыласызбы? Жок, бул гүлдү мен бүгүнкү программаны өзгөчө кылыш үчүн атайын алып келдим. Буну биз элдерге белек кылабыз. Буну кантип бересиз? Буну таратыш үчүн биз бир оюн ойнойлу. Орел и решка деген оюн билесиңби? Ооба. Сенде тыйын барбы? Энди берсиң. Мен орел болом, сен решка бол. Кана, көрөлү. Так. Анелечи, сиз утулуп калсаңыз эмне кыласыз? Бул ушул жакта жүргөн адамдарга, элдерге таратканга аракет кылам. Анда мен да сиздикиндей кылып, элдерге гүлдөрдү таратам. Анда мен сага ачып көрчү. Сен утулуп калдың. Мен бул гүлдөрдү 1,5 сомго алгам, а сен элдерге майрамга карата 100 сомдон таратсаң болот. Достор, анда мен кеттим. Сен токтой тур, бул китепти акыркы сатып алуучуга белек кылып бересиң. Макул, кеттим мен анда. Андай болсо достор, биз Айдананы күтүп турганча жагымдуу чыгармага орун берели. Асылым жакыным апа кебай, алкаган ата кебай. Жылдыздуу уулуңар болсо экен, жыгылбай жолдон кенен. Ардагым асылым ата кебай, алмаш кыз апа кебай. Эр жетип эмгегин аптайм деген, тилектен кайтпай келем. Ай менен күндөн биигим, ата-энем өчпөс билигим. Өмүрү шамы өчпөстү, өзүңө деген сүйүүнүм. Ай менен күндөн биигим, ата-энем өчпөс билигим. Өмүрү шамы өчпөстү,
тиректерим, ушундай тилектерим. Жараткан оорутпай кууруп турсун, жакшы күн толуп турсун. Силерди өзгөчө жакшы көрөм, силер бул бакты деген ай менен күндөн бийигим, ата энем өчпөс билигим, өмүрү шамы өчпөстү, өзүңө деген сүйүүнүм. Ай менен күндөн бийигим, ата энем өчпөс билигим, өмүрү шамы өчпөстү, өзүңө деген сүйүүнүм. Ай менен күндөн бийигим, ата энем өчпөс билигим, өмүрү шамы өчпөстү, өзүңө деген сүйүүнүм. Дарите женщинам цветы без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Гүлдөрүн сатайын десем эч ким албайт го. Анда достор, мындай кылайын, аны эле жанында жок да. Ай, гүлдөрдү бекер таратып, айымдардын көңүлүн алайлы. Жанында азыр өзүндө 1000 сом бар. Аны болсо, аны эле жан көңүлүн алайын. Кеттик анда. Красные синие, я подарю вам ромашки и Айгульке, и Наташке. Я подарю. Жалпы кыргыз элинин айымдардын байрамы менен куттуктайм. Ошол өмүрлөр узун болуп, бардыгы жазда жайнап, жылмайып жүрүңүздөр. Повода и без причины, ведь многого не надо. Жалпы Кыргызстандын айымдарына, ушул 8 март майрамдап жаткан айымдарга бактылуу аялдык бакыт каалайм. Повода и без причины, ведь многого не надо. Главное женского счастья. Жандарында эме коргоп тургандай күчтүү, акылдуу эркектер болуп турса, по-моему, получится. Главное, поддержкасы болуп турса. Дарите женщинам цветы без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам
Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь дарят женщинам цветы настоящие мужчины. Бақыттың бұлағы ешқашан тыйбасын, ұмытпай достарым түбілік сыйласын. Іздепей өмірді бос жүрмес кейіп, әрбір минут қадір сен бүгін сезгенің. Мұңайба деме, қайғырба деме, мұңайба деме, қайғырба деме, қапаланба деге, бұл да жаштық деме, болды қайғырбастан күліп жүрчү эми. Мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме. мұңайба деме. Адамдық сапатын арттырып жашағын, төгілбей көз жашын, махаббат бол жазын. Болды қайғырбастан күліп жүрчү эми. Мұңайба деме, қайғырбачы деги, мұңайба деме, қайғырба деме, мұңайба деме, қайғырба деме, қапаланба деги, бұл да жаштық деме, болды қайғырбастан күліп жүрчү эми. Мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме, мұңайба деме. мұңайба деме. Достор, силер билесиңерби 8 марттын тарыхы кандай экенин? 8 март бул эл аралык аялдардын күнү. Бул күн дүйнө жүзүндө аялдардын укуктарын, жетишкендиктерин жана гендердик теңдиги боюнча маселе чечилип, майрам катары болгон да бул. Бул күндүн тарыхы 1900-жылдарга барып такалат. 1908-жылы Нью-Йоркто аялдар жакшы иш шартын, эмгек акысын көбөйтүүгө жана ошондой эле шайлоого болгон укуктарга декларация жасашып, ошонун эсебинен бул 8 март майрамы келип чыккан. СССРде 1921-жылдан баштап майрамдап башталган. Ошондой эле 1921-жылдан бери белгиленип келип, бизде дагы азыркы учурда 8 мартты аялдардын күнү катары абдан тутуп жакшы майрамдап келебиз.
Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле Айдана менден утулуп калды. Ал өзүнүн гүлдөрүн сатып келгенче мен эжекеме гүл сыйлайын. Менде акча бар болду экен. Менин акчам жетет экен. Мен гүл алганы кеттим, а силер жагымдуу чыгарма угуп тургула. Ayıldı bugün eskerdim Akşamlar canğa keçtirin Apagem uysap korodo Adırdan oynap geç geldim Apagem kayda men kayda Adırlı jaşıldır kayda
Менин 3 күнүм калды. Бүтүрөм. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Наступающим праздником, чтобы было счастье, любовь. Мужчины любили, работа была, все было прекрасно. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Желаю всем счастья, здоровья, успехов в жизни. Вот, долго жить. Эже, сиз китеп окуйсузбу? Нет, не часто. Это вам сизге белек. Спасибо. धिंकड़ाक आजा और के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय. Толкунунун каранын угулат мага өзүмдү эстим аны жалгыз гана билет канча ирет берсим да деңиз мени тартат өзүнө мен анын толкуну сыймам ар бир кадамын баскан жолунда мага сезилип мени чакырат бийик шамалда толкун чачырап мен сүзгүм келет ар бир күн алдында океан суктанып чакырат алыстарга парусты көтөрүп узак сапарга аттанып жарык нур төгүлөт алдыга койгон алыс кадамга аралда бакытка курчалган калган ар бир адамдардын жашоосу шайырман айда билет эни жүрөктөгү элдин эркин колук тилектерин
арманып бийик өстүрүп узакка барып үрүп жүрөгөн сезим башканы түшүнбөй маны толкунду үстүндө күн нуру жаңыла жанына чакырат мен билем ачкысы келет ал сырларын дайыма кадамдаштадым кой алдыга ар бир күн алдымда океан суктанып чакырат алыстарга парусты көтөрүп узак сапарга аттанып жарык нур эмне күтөт окуу жана окуу демекчи силер да келип бул китепканадан көп китептерди окуп өзүңөрдүн аң сезимиңерди өстүрсөңөр болот. Негизинде Айданан өзүнүн гүлдөрүн сатып келгенче мен бир нече жомокторду окуп бүтүп койдум. Кийинки көрсөтүүдө дагы бул жомоктор жөнүндө мен кененирээк баяндап берем.
Мынакей достор, 68 мектепке дагы келдик. Бул менин өзүмдүн окуган мектебим. Бул жакта менин класс жетекчиме арнап гүл тартуулайын деп атам. Анткени буга чейин кичинекей кезимден эле мугалимиме белек тартуулагым келчү. Айымдардын эл аралык майрамына карата ушул гүлдү эжекеме тартуулайм. Бары сенден бакыт табат аялза, күн меримин сенден алат аялза. Мазбага бүгүн эжекемди куттуктайын деп атайын гүл алып келдим эле. Уруксат берип коесузбу? Уруксат беребиз. Майрамыңар менен. Рахмат. Санап аялза, асылза. Мен өзүм да токундонуп жатам. Анан эжекем кандай кабыл алат экен көрөлү. Тазим кылат адамза, Сизге арнап атайын ушул гүлдү алып келдим. Кабыл алыңыз. сенден гана башталат аялза. Эже сизге ушинтип күтүүсүздөн белек берген учурлар болду эле? Ооба, абдан көп болгон. Мен педагог болуп 30 жылга жакын эмгектенип жатам. Бир окуя болгон. Менин классымда 36 окуучу болгон. Ошо 36-тен букет гүл алып келген убактар болгон. Күтүүсүздөн аябай чоң белек болгон. 8 март бул бүткүл дүйнөлүк айымдардын майрамы. Бул айымдар жашоонун маңызын берет бизге. Үй бүлөдө эгерде эне болбосо, ал эне бир жакка кетсе, ошол күнү мындай үйдөн кут качып кеткендей мындай ситуация түзүлүп калат да. Ошондуктан ар бир үйдөн кут кетпесин дейм. Ата эне болсун, кыз бир туугандагы абдан жакшы. Күйүмдүү болушат кыздар. Ошондой эле биздин мамлекетибизде дагы ушу мамлекеттин ишин алдыга жылдырган көп ишкер айымдар бар. Андан сырткары мен кесиптештерим 68 мектептин айымдар, жааматтын көбүнчөсүн айымдар түшүшөт. Ушулар агартуу ишинде абдан чоң салымдарды кошуп келатат. Ушу биринчиден мен кесиптештеримди, айым кесиптештеримди майрам менен куттуктайм. Ошондой эле бүт Кыргызстандын аял затын майрамдары менен куттуктайм. Азманыбыз ачык болсун, тынчтык болсун, эч ким оорубасын. Ошол элибизде токчулук, бейкутчулук боло берсин. Рахмат. 7 каналга дагы өзүм ыраазычылыгымды билдирем. Мага абдан күтүүсүз мындай сюрприз болду. Рахмат белеңерге.
ачта жабай меримиңди карайсың да эле болсо көңүлүңдү унутуп өз жашооңду бир берилген бизге тап бердиң апа өмүрүңдү көңүлүңө толсоге жараттарын дарылай тапа белсин алаканым кадырыңды түшүнбөй убагында көп кыйнады өзүмдү бала чагым Биринчиден бул бардык айымдарды 8 марттыңыздар менен куттуктайм. Ушу эжелерди бизге ушинтип билим берип өстүрүп келген эжелерге деле чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ошондой эле касыштарыбызга ушундай воспоминания жакшы күндөр өткүзүп жатканга эң эле майнысы, эң эле каалоо тилегим бул аман болуңуздар, көп жашаңыздар. Анан апа сизди куттуктайм. Биздин класстын балдарынан жалпы 8 март майрамыбыз менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле биздин мектептеги бүткүл эжелерди 8 март майрамыбыздар менен биздин мектептен балдарынын атынан куттуктайм. Бүгүнкү 8 март жалпы аял затын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жалпы аял затына кааларым чын соолук, узун өмүр, ар дайым күлүп жайнап, гүлдөп жүрө бериңиздер. Дагы ушул учурдан пайдаланып мен 68-чи жалпы билим берүү орто мектебинин жалпы жаамат мугалимдерин куттуктагым келет. Жана анчынен өзгөчө Токтоалиева Динара эжекемди жана башталгыч класстагы эжекем Чалданбаева Гүлзада Момункуловнаны майрамы менен куттуктайм. Жана жалпы эле ушу
мектебибиздин бизге билим берип жүргөн мугалимдерибизди майрам менен куттуктайм. Жана ошо алтындай болгон апам майрамыңыз менен мен сизди жакшы көрөм. Кааларым сизге чың ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо. Ушу мени жарык дүйнөгө алып келгениңизге чоң ыраазымын. Сулуулугу жарашкан, суктанышып карашкан, жазым окшош апама, окшош апама. Жулуулугу илеби, жумшак назик жүрөгү, жазым окшош апама, окшош апама. Жайнаган жашылым менин жазым, жазым жарык жап-жашыл, жаза жерде бак жашыл, жалындаган жаз жашыл, эй жаз жашыл. Жазым жарык жап-жашыл, жазда жерде бак жашыл, жалындаган жаз жашыл, эй жаз жашыл. Куштар сайрап ак таңда, кубулжушуп бактарда, жазым сонун керемет, жазым керемет. Суулар агып мөрөктөй, сулуулугу сүрөттөй, жазым сонун керемет, жазым керемет. Жайнаган жашылым менин жазым, жазым жарык жап-жашыл, жаза жерде бак жашыл, жалындаган жаз жашыл, эй жаз жашыл. Жазым жарык жап-жашыл, жазда жерде бак жашыл, жалындаган жаз жашыл, эй жаз жашыл. Жазым жарык жап-жашыл, жаза жерде бак жашыл, жалындаган жаз жашыл, эй жаз жашыл. Жазым жарык жап-жашыл, жазда жерде бак жашыл, жалындаган жаз жашыл, эй жаз жашыл. Жалындаган жаз жашыл, эй жаз жашыл. Менин апам жаркыраган ай күндөй жарык, мээрим төгүп сен эргелесең, манайың гүлдөй ачык. Жалынасың жаңгызым деп асылапа, жаз гүлүндөй сулуу ана насыл адам. Каалайсың сен өзүмө бакыт апа, жаш бойдон кала берчи, жылдыздай жана берчи, эрмегиң болсунчу деп бенчилеп сага берди. Жараткан менин апам, жаным апам.
жаш бойдон кала берчи, жылдыздай жана берчи, эрмегиң болсунчу деп бенчилеп сага берди. Жараткан менин апам, жаным апам. Менин атам, тирегим сен жөлөп турган, махабатымдан мага болгон магдырайым бөлөп турган. Жалынасың жалгызым деп асыл атам, жалыны бар көйүп турган асыл адам. Тилейсиң сен өзүмө багыт ата, жаш бойдон кала берчи, жылдыздай жана берчи, эрмегиң болсунчу деп бенчилеп сага берди. Жараткан менин апам, жаным апам. Жаш бойдон кала берчи, жылдыздай жана берчи, эрмегиң болсунчу деп бенчилеп сага берди. Жараткан менин апам, жаным апам. Айдана, сен бүтүп койдуңбу? Ооба, мен бүттүм. Миң соң чогулттум. Мына бул сиздин утушуңуз. Аны эле же сиз 1 сааттын ичинде эмне кылдыңыз? Сен 1 сааттын ичинде гүлдөрдү таратып келгенче мен китеп окудум жана мугалимимди 8 март майрамы менен куттуктап келдим. Аны эле же бунусунда мен утуп калдым. Бирок Ноорузда мен сизди точно жеңем. Туура айтасың Айдана, бирок антсе дагы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Досторубуз менен коштошолу, Амандыр бола. Достор, бүгүнкү эфирибиз силерге жакты деп ойлойм. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.